кышты кыргызстандыктар өзгөчө кооптонуу менен күтүшүүдө. Кыш катуу болот деген синоптиктердин жоромолунан эмес, өкмөттүн энергетика тармагына болгон кайдыгер саясатынан, өлкөбүз энергетикалык кризиске учурагандыктан жарык өчүрүүлөр орун алары ачык эле айтылууда. Андыктан жылуулук менен камсыз болуунун башка жолдорун издөө зарыл. Республика боюнча кайсы жерде канча көмүр түшүрүлдү, канча баадан так маалыматтарды бересиңер. Каракол Ысык көл областынын эң суук шаарына кирет. Жылда көлдүн башка аймактарында кыш жылуу болсо, мында суук 4 айга созулат. Ошондуктан караколдуктар кышка дыкат даярданышат. Жергиликтүү жашоочулардын айтымында караколдо көмүрдүн 1 тоннасы 6000 7000 сомго чейин чыгууда. Алдыдагы айларда баа мындан да жогорулашы ыктымал. Албетте бул эл үчүн кымбат. Көмүр керек, кантип көмүр керек эмес. Базар баасынан төмөн берип аткандан кийин бизге абдан эле жакшы болуп атат да. Бардык элге чоң рахмат, ишиңер ийгиликтүү болсун. Ушул өнүгүү прогрессиңер мындан ары дагы күчөй берсин, ак жолуңар ачык болсун. Кара алтындын базар баасын төмөндөтүү үчүн Өнүгүү прогресс партиясы социалдык демилге көтөрүп чыгышты. Элге жардам катары 500 тонна көмүрдү базар баасынан арзан сатышууда. Ал эми колунда жок үй бүлөлөр, майыптар үчүн 2 тоннага чейин көмүр бекер берилет. Көмүр кышында эле керек эмес, деле жайында деле керек. Отун суусуз эч кандай жашоо өтпөйт да. Буларды көмүр менен аябай жол, туура жолду тандагандарына дагы ыраазы. Базардын баасынан 15-20% арзан баада адамдарга сататабыз. Көбүнчөсүнөн биз жардам бергенибиз бул пенсионерлер, ардагерлер, ардактуу врач, мугалимдерге көңүл буруп, ошолорго жардам бергенибиз. Элге арзан көмүр таркатуу жөрөлгөсүн партиянын лидери Бакыт Төрөбаев өзү баштап берди. Быйыл сиздер жакшы билесиңер, энергетикалык кризис болуп атат, светтер өчөт. Ошондуктан элибизде жылуулук менен камсыз кыла алабыз деген суроо пайда болуп атат да. Ошондуктан сиздердин сураныч, ошол эгерде сиз ушулар иш-чараны баштап, ошону аягына чейин жеткизип, анан кийин баягы 5000 сомдон деп айттыңарбы? Şu 5000 сомдон жогору бааны койбой, ошо аракет кылгыла да. Негизги келечекте bunday нерсе дагы кайталанышы мүмкүн, энергия кризис. Ошону алдын алуу максатында биз эмне чарла иш-чара көрүш керек. Комплекстүү программа кабыл алыныш керек. Кышкысын электр энергиясына ишенген болбойт экенин аймакта жашагандар мурун эле түшүнгөн. Айылда сууктан көмүр менен чыгышат. Жөнөкөй тургундардыкы түшүнүктүү, кантсе да өздөрүн көмүр менен камсыздайт. Ал эми мамлекеттен көз каранды мекемелердин абалы кыйын. Көмүргө акча убагында берилбейт. Мисалы Ат Баш районунда инвалидтердин бала бакчасы бар экен. Бир тоголок көмүрчүлүк экен. Көмүр түшкөн жерге түштү деп, түшпөгөн жерге түшпөдү деп эле айтыш керек. Нарын областы 95%га көмүр менен камсыз болгон деп өкмөт расмий түрдө билдирген эле. Анткени менен бул маалымат чындыкка туура келбээрин биринчилерден болуп Бакыт Төрөбаев парламенттен айтып чыккан. Эртең биздин жарандарыбыз ушул кыштан, сууктан жабыр тартып көз жумганга душар болуп калса, ошону ким жооп берет? Электроэнергия кризиске учураган маалда калкты көмүр менен камсыздоо ишин күчөтүш керек. Мындай кырдаалда электроэнергиясына болгон бааны кымбаттаткан да болбойт дейт парламентарий. Быйыл кышта бааны көтөрбөш керек. Анткени электроэнергия өзү жок болуп туруп, биз элге электроэнергия менен камсыз кыла албай туруп, анан бааны кымбаттатса, бул туура эмес деп эсептейм да. Энергетикалык кризистен чыгуунун бирден бир жолу бул энергетика тармагындагы реформа дейт Бакыт Төрөбаев. Өлкөдөгү 7 диспетчердик кызматтарды кыскартып бир мекеме түзүш керек. 7 электрокомпания, 7 диспетчерский бар, 7 жетекчи бар, 7 бухгалтер бар, 7 совет директоров бар, 7 ревизионный комиссия бар, 7 канча деген башка дагы штаттар көбөйүп кетти. Мына ушунун чыгашаны кыскартып бир энергия компания кылсак, ошонун баары кыскаргандан кийин ушул компаниялар, ошо кыскарган акчалардын компаниясы, акчасы бул баягы өнүүгө жумшаш керек эле. Бул жаңы столбалар, жаңы трансформаторлор, жаңы зымдар, жаңы бир мындай трансформаторный станцияларды куруу, биз ушундай бир ремонттор кылуу, ушундай жумшаса, ошондо жакшы болот эле деп эсептейт да. Бүгүнкү күндө жылытуунун альтернативдүү жолдоруна өтүп, электр жарыгын үнөмдөбөсө өлкө таптакыр жарыксыз калышы мүмкүн. Бул жалгыз гана өкмөттүн эмес, ар бир жарандын милдети. Элге арзан баада көмүр сатып алууга шарт түзгөн Өнүгүү прогресс партиясы өкмөттүн ишин сынга алууну гана эмес, иш жүзүндө жардам бере алаарын көрсөттү.